Курманкул Токтуралыевич, биринчиден гендер боюнча айтып калдыңыздар, аялдар деп атасыз, бар деп атасыздар. Кайра эле бараңыздарда бир дайым жок, Арабыз дайым күнүгө сизге келип отуруп атпайбы? Комитетке катышып атат. Бүгүн дем алсын дедик да, тиешелерин алып Эсалдырып келдим. койдуңузбу? Макул. Экинчи, сиздин приемная бар, башкы прокуратурада элдер кайрылганда приемныйда 2 айым отурат экен, туурабы? Аттарын билесиздерби? Менин приемымда 1 ыл айым отурат. Сиздин эмес. А? Башкы прокуратуранын. Эстеп коеюн, Людмила и Салтанат деген 2 айым отурат. Менде бөлүм бар, канчасы аял, канчасы эркек экен, мен билбейт экенмин, мүмкүнчүлүгүм жок. Урматтуу башкы прокурор, Людмила и Салтанат. Ушул айымдарды бир өзүңүзгө чакырып рахмат айткыла болчу. Карапайым эл кайрылса, элди бөлбөйт. Без высокомерия, без хамства, очень достойное отношение, да? Вот я как женщина хочу их поблагодарить, да? Биринчиден. Сунушта бериң, 100 жылдыкка бир жакшы сыйлыкка көрсөтө алганда. Хорошо, давайте. Рахмат. Аябай мындай жакшы мындай ой пикирлер айтылып калды да ошолор боюнча. Так, андан тышкары, мына мен парламентте келгенден бери 2 жылдан бери Бишкек асфальт сервис боюнча көтөрүп атам да. Анан башкы прокуратура менен улам сүйлөшүп атабыз, кат жазып атабыз, иш ачылып атат, жабылып атат. 2017ден 2020га чейин канча деди? Расмий түрдө мага мына жооп келип атат да башкы прокуратурадан. 554 миллион материалдык зыян келтирилген деп. Анан 4 жылдан бери 25 миллион төлөттүрүптүр бюджетке, УКМК тергептир да. Анан эми кайра эле бүгүнкү күндө аталган кылмыш иштер Бишкек шаарынын прокуратурасынын өндүрүшүнө алынып, кайра эле тергелип жатат да. Эмне 4 жылдан бери аныкталбай жатабызбы? 8 жыл өттү. Анан кээ бир мындай саясий маселе болгондо 3 күндө камап салып атасыңар. А эмнеге мындай кылмышкер? Почти там 900 миллионов сомов. Бишкекте 50 чоң ири көчө жасалбай калды. Анан кагазда ошол көчөлөр бар, жасалды деп. Реальностьта жок. Менин талабым ал адамды каматпасаңар деле, просто ошол көчөлөрдү жасай турган ишин бүтүрүп, аягына чыгарып, Первомайский райондон 12 чоң көчөсүн бүтүрүп бериңиздерчи деп мен суранат элем да. Уже айтып атып да тилим тешилди да. Мындай кылбайлыбы, Элвира Жыргалбековна? Бул Бишкек асфальт сервис боюнча бизде бир нече иштер бар. Сиз убактыңыз болгондо кат жазып, же убактыңыз болсо мага келбейсизби? Тактайлы, биз жардам берели, мыйзамды карайлы, макул. Макул, анан акыркы аябай мага Досалиев Мукашбек Сариевич деген жаран кайрылып атат да. Ал дагы бир неме мындайда 4 жылдан бери Бишкек шаарынын прокуратурасы менен алышып келатат да. Иш козголуп, кайра токтолуп, кайра башталып деген, аякта деген неме болуптур да. Подрядчик болуп бир жерге тартылып, его в общем 2 миллион 834 миллион каражатын бербей, ызычууну именно Бишкек прокуратурасында жаар кылып чечишпей атат. Улам эртең кел, бирсүгүнү кел деп, анан бунун аягында деген экспертизасы чечилбей атат, и срок давности деп такалып калып атат да. Большая просьба. Мен өз көзөмөлүмө алам, бул боюнча маалымат беребиз. Текшерип сизге маалымат берем. Анда чоң рахмат. Рахмат. Отчетту колдойм, рахмат. Рахмат.